Үстүбүздөгү жылдын 1-октябрынан тарта ата-энелер мектеби этап менен ишке киргизилет. Аталган программаны ишке ашыруу үчүн ар бир район шаарлардан пилоттук негизде 5тен кем эмес бала бакча жана 10дон кем эмес мектеп тандалып алынып, апробациядан өтөт. Бул ата-энелердин балдарды тарбиялоодогу жана аларга кам көрүүдөгү көндүмдөрүн жакшыртуу, жашы жетелектер арасында укук бузуулардын алдын алуу максатында уюштурулуп жатат. Пилоттук билим берүү уюмдарында ата-энелер айына бир жолудан кем эмес окуудан өтүп турушат. Окууларды программанын алкагында окуудан өткөн мугалимдер жана тарбиячылар өткөрөт. Программаны жеткире иштеп чыгуу үчүн биз деген Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине, ошондой эле Ош мамлекеттик педагогика университетине ушул ата-эне мектеби программасынын илимий негиздерин иштеп чыгуу боюнча дагы тапшырма бердик. Алар ошол программанын илимий негиздерин иштеп чыгып, бул программаны жакшыртууга өз салымдарын кошушат. Ата-энелерге өз баласы менен кандай маек куруш керек, өзүнүн сабактарына кантип көңүл бурдуруш керек, ошол сыяктуу сабактар берилет. Ар бир райондан тандалып атат, ошол эле мектептерге сабактар берилет ата-энелергечи. Кийин уже пилоттон өткөндөн кийин сунуштардын жана ар кандай сын пикирлердин негизинде ал жеткире иштелип чыгып, бардык билим берүү уюмдарына, бала бакча жана мектептерге киргизүүнү пландаштырып жатабыз. Ата-энелер мектеби программасын эмгек сиңирген мугалим, педагогика илимдеринин кандидаты Гапыр Мадаминов иштеп чыккан. Мадаминов билдиргендей, акыркы жылдары билим уяларында укук бузуу, кылмыштуулук, зордук-зомбулук, рекетчилик күч алып, билим сапаты төмөндөп кетти. Ата-эне аркылуу баланын сабакка болгон мамилеси, жүрүм-туруму калыптанат, өнүгөт. Бала үй бүлө шартында окут жана тарбияланат, дейт агартуучу. Биз ойлойбуз, Кудай кааласа, бул ишти жалпы мамлекетибиздеги мугалимдер, мектеп директорлору, ата-энелер, мына ыктыярчылар колдоп чыкса, Кудай кааласа, жаштарыбыздын, окуучуларыбыздын билим тарбия сапаты жакшыртуу менен биргеликте укук бузуу, кылмыштуулуктун алдын алуу, жан дүйнөнүн жакырчылыгын жоюу боюнча бир топ жакшы иштер болот деп ойлойбуз. Мына ошол максатта биздин мына ушул программа жана атайын жазып чыккан эксперимент негизинде жазылган окуу китебибиз ата-энелерге, мугалимдерге жакшы жардамчы болот дейм. Биздин 250 окуучу окуган мектебибизден азыркы күндө 75 бала медакадемияда бюджеттик бөлүмгө өтүп билим алууда. Окуучуларыбыз 100% босого балдан өтүп, орточо балыбыз 160-173-кө жетип Кыргызстанда алдыңкы мектептердин катарынан орун алды. Ошондой эле 67 окуучубуз чет мамлекеттерде, Америка Кошмо Штаттары, Европа, Турция, Кытай, Россия жана башка мамлекеттерде билим алып иштешүүдө. Улардын бардыгы бизде энелер мектебинин жардамы деп эсептеймин. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, балдардын билим тарбия сапатын жакшыртуу үчүн жалгыз мектептин мугалимдердин ишмердүүлүгү аздык кылат. Ошондуктан бүгүнкү күндө ата-энелердин педагогикалык маданиятын өркүндөтүү маанилүү деген менен билим берүү жаатындагы серепчи Замира Мамбетова. Министрлик биринчи кезекте ата-энелердин эмес, мугалимдердин билим деңгээлин жогорулатуусу кажет, дейт. Азыркы бүгүнкү күндө билим берүү тармагындагы мугалимдерди курс повышенияга алып барууга эч кандай дарметтер келбей жатат. Аны кайсы ата-эненин билим деңгээлин көтөрөбүз деп жатышат, ошо таңалуу. Мына акыркы мисал келтирейин. Кече жакында эле Ыскөл райондук билим берүү тармагы боюнча, Ыскөл областы боюнча билим берүүнү көтөрөбүз деп, ыкма методикалык жардам көрсөтөбүз деп бардык жетекчилерди чогултуп алды Чолпон Ата шаарында. Бирок ал жерде биз да кызыктар болдук, жаңылануу болду, кандай өзгөрүүлүү барбы дегендей кызыктар болсок, ал жерде эмне кандай жаңылануу алдыңар деген суроону бергенде эч кандай жаңылануу алган жокпуз. Биз ал жерде бардык жетекчилер чогулуп алып, кайсы жерде кандай жаңылыктар болуп атат, бири-бирибиз менен мындайча айтканда ушак алмашуу эле болдук деди. Конкреттүү ыкма үйрөндүңөрбү десек, жок деген жоопту алдык да. Андыктан билим берүү министрлиги эң биринчиси ошол ата-энелерди окуткандын ордуна эң биринчи өздөрүнүн кол алдындагы тийиштүү мугалимдерге курс повышениялар өтүп алсын.
Айта кетсек, 2020 жылы пандемиядагы онлайн окуу балдарды, ата-энелерди, мугалимдерди чоң психологиялык сыноодон өткөргөн. Адистердин айтымында карантин маалында баланы окутууга жөндөмсүз ата-энелердин айынан стресске түшкөн окуучулар көп болгон. Тазагүл Эмилбекова, Мээримбек Жусупбек уулу, Нью ТВ.